кеңеши депутаттары тарабынан 3-окуудан жарандардын тукум улоо укуктары жана алардын ишке ашыруудагы кепилдиктери жөнүндө мыйзам кабыл алынып, азыр президентке жөнөтүлүп атат. Президентибиз кол койбойбу ал белгисиз. Бирок ушул жөнүндө сиздин да маалыматыңыз бар экен. Сиз ушуга кандай көз караштасыз? Болбойт да, бул деген болбогон нерсе. Бул деген биз деген кичинекей кезде качан ушундай эле. Биздин ата-бабалар деген андайды үйрөткөн эмес. Ал деген бара-бара жашына, өзүнүн дүйнө таанымына жараша бул адам баласы өзү ошону өздөштүрүп алат да. Анан кенедей балага эле сен деген мындай болушуң керек деп бул ушул үйрөткөн нерсе жыныстык катнаштарды. Бул деген болбойт да. Бул мыйзам боюнча жан-жаныбар менен дагы, анан бир жыныстыктагы аял менен аял же болбосо эркек менен эркек. Бул деген өтө туура эмес да. Сексуалдык укук деген бул өзүнүн жуп-жубу болот. Аял эркек мисалы тукумулоо максатында ошолдой гана болуш керек. Бул мыйзамда өтө туура эмес нерселер көп экен. Мына биз мыйзам менен да четинен таанышып чыктык. Анан өтө туура эмес нерселер көп экен. Бул деген мындай түшкө келбеген нерсе да. Эми баары бүтүп биздин жогорку кеңештин кээ бир депутаттары, мисалы ушу мыйзамды чыгарып аткан депутаттар баары бүтүп эми ушул калтырбы да. Биздин каада салттарыбыз бар, үрүп адатыбыз бар, манасыбыз бар. Ошо манасыбызды кийире албай атабыз. Сабакка кирсин деп канча жылдан бери чуркап жүрөбүз, бирок кирбей атат. Анан ушул адам укуктары деп атып, кайра ушуну окутканыбыз өзүбүз туура эмес да, туура эмес. Бул деген бул туура келбейт. Бул деген наоборот биз балдарыбызды, кыздарыбызды, жеткинчектерди бузабыз бул менен. Туура келбеген нерсе. Бизде апабыз тарбиялаганда айтчу эле, Кудайдын мээри түшкөн киши хан болот. Хан жакшыбы, жаманбы баары акарат айтпагыла деп үйрөтчү да. Анан кол койбойт болуш керек. Себеби бул кыргыздын мыйзамына, кыргыздын жазылбаган мыйзамына, кыргыздын каада салтына туура келбеген нерсе. Ошон үчүн кыргыздын башында отургандан кийин президент дагы шуну колдобойт болуш керек мыйзамды. Рахмат. Родители школьников на западе Германии готовят сексуальную контрреволюцию. Постановлением регионального министерства культуры взрослые обязаны следить, чтобы их дети занимались и посещали уроки полового воспитания. Отец 7-летней девочки отказался заставлять ребенка ходить на такие занятия и за это угодил в тюрьму. Об особенностях немецкого образования и праве детей на невинное незнание. Елена Копылова. В Германии, которая считает себя одной из самых толерантных стран мира, разгорается скандал из-за далеко не толерантного отношения к некоторым гражданам. Ее ощутила на себе одна из многодетных семей, жители города Мешеде, федеральной земле Северная Рейн-Вестфалия. Отцу семейства пришлось провести ночь в тюрьме после того, как его дочь отказалась посещать уроки полового воспитания. Земляки Ойгена и взрослые дети в стране не остались. Они провели акцию протеста прямо у пенитенциарного заведения. Мы имеем дело с приговором отцу ребенка, который не стал посещать уроки с демонстрацией настоящей порнографии. Существуют законы, которые должны оградить детей от порнографических материалов, а отец этой девочки попал в тюрьму. Это уму непостижимо. Я говорила со многими детьми и знаю, что они от этого страдают. Я видела учебный материал и могу сказать, что это настоящие уроки порно. Дети страдают, их заставляют учить ужасные вещи, и у большинства не хватает сил рассказать об этом своим родителям. Перед тем, как взяться за отца, учителя пробовали надавить на саму девочку. Из-за того, что она перестала посещать соответствующие занятия, ее запирали в учительской и всячески принуждали к просмотру таких своеобразных обучающих изображений и видеозаписей. И это при том, что четвероклассница Мелита призналась, на уроках по сексуальному просвещению ей не по себе. И не ей одной известны случаи, когда дети теряли сознание и попадали в больницы после того, как им демонстрировали эти чрезмерно натуралистичные материалы.
Сначала учителя написали отцу девочки предупредительное письмо. Следующее пришло уже из суда. Ойгина и его беременную супругу приговорили к денежному штрафу. А когда они отказались платить, мужчину отправили за решетку. За что, он так и не понимает. Все это, мягко говоря, странно. Меня лишили свободы просто за то, что моя дочь пропустила пару занятий по сексуальному просвещению. А ведь она ушла с урока не просто так. Она не выдержала того, что ей пришлось там перенести. Сейчас в адрес системы образования ФРГ звучит все больше критики. И прежде всего она касается именно уроков полового воспитания. В школьном расписании они появляются с 4 класса. Причем детям рассказывают и об однополой любви, и о транссексуалах, и о многом другом, о чем ученикам младших классов знать, пожалуй, еще рано. Правда, прислушаются ли к недовольным голосам в Берлине, который давно поставил знак равенства между правами человека и пропагандой нетрадиционных отношений, большой вопрос. Жаш жетелек балдардың укугун, сексуалдык укугун коргойбуз деген сөз деп жазыптыр да биякачы. Ал укук эмне кереги бар? Биз 18 жашка чейин никеге турганга болбойт деп закон бар болсо. Анан ал биздин жанагы биринчи класста 10 класска чейин сексуалдык укугун коргойбуз деп биздин балдарды бузуучулукка, акмакчылыкка, үй бүлөлүк турмушту барктабоочулукка үндөп, ошону көрсөтүп атпайбы? Бул батыштын идеологиясы ошо кыргыздын менталитетин талкалоо болуп эсептелет. Ушуга кол кой, ушуга көтөргөн, жана бети жок шерменде депутаттарды кылмышка тартыш керек. Бул деген акмакчылык. Кайсы бети менен ушуну колдоп беришти? Эгерде президент менен тиги спикердин уяты болсо ушул эки законго кол койбош керек. Бүтүндө кыргыз эли каршы. Анын ичинен балам, мен да балдарым бар, мен да неберелерим бар. Мен каршымын. Ушундай закон эмне кереги бар? Жаш жетелек балдардын сексуалдык укугун коргоо. Бул эмне деген акмакчылык? Андан көрө 10 класска же 11 класска макул жанагындай даярдыктан бир мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койсо болот да. Ана мындай балдардын укук коргоо деген бул кыргыз элин талкалоо да бул. Бул абийирсиздик, бул бетбактык. Мен каршымын буга. Жарандардын тукумулуу укуктары жана алардын ишке ашыруудагы кепилдиктери жөнүндө деген Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынып, азыр ошо президентибизге сунушталып атат кол коймокко. Ушул боюнча сиздин ушул мыйзам боюнча кандай бир оюңуз барбы, ушул менен тааныштыгыңыз барбы? Албетте, бул бүгүнкү күнү кыргыз баласынын тагдыры жөнүндө болуп аткандан кийин биз таанышып дагы ошол жөнүндө өзүбүздүн пикирибизди айтууга милдеттүүбүз. Бирок ошол милдетти айтканга чейин бир сөз айтып коеюн. Азыркы 120 кишиден турган жогорку кеңештин, парламент депутаттары өзлөрүнүн билимсиздигин, мекенсиздигин, жоопкерсиздигин толук көргөзүп койду. Булар өзлөрүнүн тарыхый миссиясын түшүнүшпөй, эми бүгүнкү күнү батыштын идеологдорунун, батыштын акчасына тойгондордун пикирин угуп, ошолордун тилеги менен, ошолордун приказы менен азыр кыргыздын үй бүлөсүн такыр жок кылууга алып баратат. Кийинки муун, эгерде ушундай мыйзамды кабыл ала турган болсо, кийинки муун кыргыздын мууну жок болот деген сөз. Бул өзү ушул эле жогорку кеңеште бүгүн отуруп аткан депутаттардын 6-7-8 жаштагы кыздары, балдары ушуга кабылып, мына ошолордун өзлөрү караганда азабын тартып, ошол мыйзамды боюнча жашап кара турган болсок, анда бүт кыргыз эли, эл катары, калк катары жоголуп кетүү коркунучунда турат. Баары бүтүп, адамды
айбан жасабай турган, жырткыч жасабай турган нерселерге үйрөтүп атат. Эмне деген жакшылык, сексуалдык деген. Бул өзү кыргыздар мыкты эле бул маселенин баарын тең ар бир үй бүлөнүн шартында чечип келишкен болчу. Ошо энеси баарынан мурун, анан атасы баланын мүнөзүн карап туруп, энеси кызынын мүнөзүн карап, акырындык менен бул адамзат жашап келген, жашоо тиричиликтин, зарыл нерселерине өз учурунда бойго жеткенде ошого акыл эси менен түшүнүп караган учурда жасаган болчу. Бүгүнкү күнү мана бореги тиги жогорку кеңеш 3 окуу менен кабыл алып президентке жиберип аткан долбоор 100% кыргыздарды 10-15 жылдын ичинде жок болууга алып бара турган долбоор. Ошон үчүн президент дагы мынакей бул гуманитарлык илимдерди, тарыхты, философияны билген киши катары биз ойлойбуз, буга кол койчу болсо, анда бул киши дагы ошо депутаттар менен кыргыз элинин жок болушу менен бирдикте экен деген түшүнүп калат жалпы журтта. Ошон үчүн жоопкерчилик керек болот, өтө чоң жоопкерчилик керек болот. Бул биз азыртан баштап көрө билип, бул маселени күн тартибине коюп, коомчулукка, көпчүлүккө түшүндүрүшүбүз керек. Мына азыркы депутаттар жакында таратабыз. Бул жаңы шайлоого барабыз деп. Ошо жаңы шайлоого бара турган болгондо биз чыныбыз менен ушулардын баардыгы тең, анан ушулар мүчө болуп чыгып партиянын атынан кирип аткан партиялардын баардыгы тең ошо жогорку кеңеште эмки жаңы шайлоодо жетпей калыш үчүн күрөшөбүз. Бул өзү болгон окат. Бала деген мен неберелерим чоңоюп калды. Ушулар эми мынакей садикке барып атат. Садиктен баштаса. Анан кийин тиги кыздарыбыз 12-13 жашка жеткенде курсактары тултуюп чыга баштаса, балдары бултуюп жүргөн болчу болсо, бул эмне деген заман болот? Ошон үчүн бул маселе боюнча биздин ошо тиги жаштарыбыздын коомчулук боюнча күрөшүп атканын толук колдоймун. Жана ошолордун арасында дайым болом. Несколько примеров из жизни. В Бельгии не так давно действует новый школьный кодекс поведения. В нем 26 страниц посвящены сексу. Так, одно из положений кодекса обязывает размещать в школе таблички с указанием мест, запрещенных для занятий сексом. Нельзя в библиотеке, столовой, учительской, про другие помещения не указано. В Нью-Йорке открыта муниципальная школа для секс-меньшинств от 13 лет. Организаторы хотели защитить от насмешек и издевательств школьников, геев и лесбиянок. В России тоже защитников предостаточно. Презервативы бесплатно раздают. В школах уроки половой грамотности, здоровья, безопасный секс. Ну вот прям благодать и умиление. Но нужны ли нашим детям иностранные программы по половому созреванию? До 1917 года в царской России в школах, училищах, университетах преподавался урок закона Божьего. Русская православная церковь занималась не только просвещением, но и воспитательной работой среди молодежи. Говорили о любви, о целомудрии, о том, что честь надо беречь с молоду. И в советское время коммунисты говорили почти о том же, что начинать половую жизнь в раннем возрасте – это вредно. Человек мог жениться или выйти замуж с 18 лет, в исключительных случаях с 16. Сейчас все иначе. В страну пришли совершенно другие понятия, которые были противны народным традициям. И начался самый острый этап демографического кризиса – разрушение семьи. Этим воспользовались весьма могущественные люди, которые видят Россию без ее народа. Ну, такой урок обязательно по сексуальному просвещению в 4 классе. В Германии столько случаев, когда в 12 лет рожают детей, потому что они начинают рано и уже об этом рассказывают. Естественно, вон у дочери в классе мальчики, когда посмотрели этот фильм, стали кричать: мы хотим уже попробовать. Извините меня, 4 класс, дети, мы хотим уже попробовать. Девочки, они пока ничего не говорили, а мальчики, они говорили: так хорошо, наверное, это там так красиво, наверное. То есть не хотели же попробовать то, что... Да. А тебе не хотела? Тебе не было интересно посетить? Нет. А почему? Не знаю. Просто не хотела. Противно было.
В 9 классе презервативы давали вообще, там на уроках. Да. Зачем? Зачем? Ну, что на всякий случай были. А оценки за это еще дают. Оценки? Угу. За что? Ну, говорят, учи. Как там телосложение женщины, все такое. А если не выучил, так плохую оценку дадут. Мы отправились в Германию, город Эссен. Обычная средняя школа, урок в 8 классе, детям по 15 лет. У нас будет урок по сексуальному просвещению. Вы уже все знаете, вам не о чем волноваться. Вы уже много видели. Как вы считаете, в порнофильмах показано то, как это происходит в настоящей жизни? Дети. Нет-нет, в порнофильмах иногда очень сложные позы показывают. Вряд ли все этим пользуются. Обратите внимание, детям 15 лет. Учтите, что для большинства подростков презервативы велики. Дети. Да нет, они малы. Регина Шварцхоф, председатель родительского комитета земли Северная Рейн-Вестфалия. Здесь статья посвящена оргазму. Это детям? Да, это для детей в возрасте 8-9 лет. Надписи «Анонизм, оргазм». Это инструкция по мастурбации. Брошюра организована в алфавитном порядке, объясняет термины. Реклама гомосексуальных отношений. Вот здесь разъясняется, что такое гомосексуализм. А что именно здесь написано? Когда мужчина любит других мужчин и испытывает телесную привлекательность, они гомосексуалисты. Иногда слово «гомосексуалист» используется как ругательное слово. Однако быть гомосексуалистом – это нормально. Нас беспокоит то, чтобы детям в соответствующем возрасте не рекламировали идеи гомосексуализма. Им не должны говорить, что гомосексуализм – это прекрасно, что это сделает тебя счастливым. Жогорку кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алынбады. Жарандардын тукум улуу укуктары жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери жөнүндө депчи. Ушул мыйзам боюнча сиздин оюңуз, тааныштыгыңыз барбы? Таанышсаңыз кандай көз караштасыз? Темасы аябай жакшы экен мындай. Анан мен окуп алып айттым, бул жакшы неме турбайбы? Жакшы мыйзам турбайбы? Мына бул тема минтип атат да. Жарандардын тукумулуу укуктары жана аларды ишке ашырууда кепилдиктери жөнүндө дейт. Мындай бир окуган адамга бул абдан керектүү окшойт, себеби улуттун генофондунун сакталышында деп адам сразу ошондой ой кетет. Бирок ичин карап отурсам, бир абдан түшүнүксүз бир терминдер, абдан көп бир кызык нерселер бар экен. Анан мен бир юрист тааныштар менен айтып, ана сүйлөттүм. Закон ичинде мындай сөздөр бар экен. Көрсө бул мыйзамды болгон бүтүн миссиясы ара турган кызматы биринчиден жанагы бузулган адамдардын сексуалдык укугун коргогон мыйзам экен да бул. Демек бул биринчиден, экинчиден али жашы жете элек балдарга биз ошондо укук берип, ошолордун жашы жете элек балдар ошондой сексуалдык катнаштарга барса, ошолордун иштерин, ошолордун укуктарын коргоп, ошолор мисалы төрөзө ошолор туура деп бир кандайдыр мектеп жашындагы кыз балдардыкындагы бир бул адеп бузуучулук да. Мындай кыргыздын таптакыр бир улуттук дүйнө таанымына, ой жүгүртүүсүнө, бир менталитетине туура келбеген бир мыйзам иштелип чыккан экен. Ушул 3-чү окуудан өтүп, кече президентке кол коюлууга берилиптир. Эми илгери бул ар бир элдерде мындай бузулган адамдар болгон. Ошондой бир тубаса төрөлүп калган адамдар болгон. Кыргыздарда да болгон. Аны кызтеке деп айтып койгон. Мына ошондой адамдарды кээде уруктуулгандары акырын өздөрү көз жасым кылып ушундай кылып коом тазаланган да, өзүн-өзү уруктуулгандар өздөрү тазалаган. Бүгүн болсо бизде бул көбөйүп атат. Бул атайын мына батыштан келген адамдарда ушундай адамдарга акча берип, ушулардын уюмун түзүп,
ошондой эле бир жакшы жүргөн кыргыз балдар кыздарын ушул өзүнчө уюму бар экен деп угуп келатабыз. Аны кандайдыр мен угушума караганда телевизордон да чыгып сүйлөп атат дейт. Эгерде ошол бүгүн кыргыз балдары ушундай уюмдарга кирип, өзүнүн ошол бузулгандыгын жашырбай элдин алдында ачык айтып атса, демек бүгүнкү күнү ошолор тарабынан ойлоп атам, ошолор тарабынан бул мыйзамдар жазылган. Мунун артында бир батыштын кайсы бир улутту бузуп жара турган бир уюмдар турат. Алардын акчалары көп. Ошол акчалар менен биздин кыргыздын коомун, улуттун келечегин бул биздин генофондду коргобойт, тескеринче биздин улутту жок кыла турган мыйзам деп айтат элем да. Мында мен улуттун келечегин көргөн жокмун. Biz эгерде улуттун генофондун жакшыртуу жөнүндө сөз кыла турган болсок, улуттун келечеги жөнүндө эгерде камкордук көрө турган болсок, биз анда өзүбүздүн ата-бабалардын эң сонун бир алып келген жолдору, өзүнүн каада салты, үрп адаттары бар. Биз ошо жолго түссөк эле өзүбүз эң сонун сактап калабыз. Мына мен кече жакында эле bir salıştırı üretinde Kırgız balazın Kırgız kılıp tarbiyalaş gerek, Özbek balazın Özbek kılıp tarbiyalaş gerek. Misali hayvan baldardağı mal canavarlarda özünün baldarın özünün tegine, türüne jaraşa tarbiyalayt. Misali arslan balazın arslan kılıp oşol bir nersen alğanga tarbiyalayt. Antpese al jaşay albayt. Çöö balazın bir nersen albayt. Oşol arslanların jevatkan tartıp alıp uşunda gün görgөнгө tarbiyalayt. Dep koysam anan Kırgızlar arslan özü çöö Kırgız emestin bari çöö dep çiçilap atpayбы. Бул жерде мен ал өзбекти кыргыз бул эки башка текст болчу чынында. Экөөнүн жабыштырып бир ошондон бир саясат жасашып атат. Менин муну айтайын дегеним, биз өзүбүздүн улуттун генофонду жөнүндөгү сөз коскогон элем. Генофонду тазалаш керек. Биздин бүгүн балдар кыздарыбыз башка улуттар менен аралашып атат. Мына бир эле Кытай жарандарынан 100 миңден ашык бүгүн жээндер пайда болуптур. Biz al bilgen statistika boyunca bilbegeni kança olup atat. Eğer bir ele uşu gelgin Kıtaylardan uşunça olsa hazır yüzdögen ulutlar girip atat. Alardan emni olup atat. Anda bul uluttun Kırgız'ın geleceği erten emni olup. Emni degen el bolabız. Kaycı tilde söylep kalabız. Atımız Kırgız bolağı bolboybu degen çok korkunç fayda olup atat da. Biz oşol virüslardı, büt mikroftordu içibizke salıp atabız da qoğumdun içine. Ana buna mıyzamlar menen oşo buzu atkan adamdardın hukuktarın korgayt ekenmiz da. Men bul mıyzamga karşımın. Bul mıyzam Kırgız ulutunun geleceğin de genofondun tokumun saktabayt. Bul teskerince Kırgız tokumun buza turgan adamların hukukun korgogon mıyzam eken. Men yuridikal bilimi var, oşol tanışlar menen. Söylesem, alar bir ile söz menen aytты. Bul mıyzam biz bilemiz, uşunday Жогорку кеңеште талкууланып атат деп уккан болчубуз деп. Анан кийин эми Жогорку кеңешке biz 5 жылдан бери ушул мамлекетти сактап кала турган, улутту сактап кала турган, өзүбүздүн улуттук жол менен өнүгө турган, өзүбүздүн бир улуттук ата-бабалардан калган жакшы бир институт, мураска калган институт жөнүндө элди курултай институтун киргизели, ушул жол менен өнүксөк, стабилдүүлүк болот, тынччылык болот, өзүбүз дагы ошол кадимкиде бир башка элдерге тең ата болуп өнүгөбүз деп ушуну 5 жылдан бери сунуш кылып, мыйзамын жазып өткөрө албай келатабыз. Ушул биз 120 депутат ошону Konstitusiyada turgan mıyzamda ötkörmeye geletat da momintip konstitusiyada yok. Hazır bizim konstitusiyaga karama karşı gele turgan. Bu karama karşı gelet da. Karama karşı gele turgan bir zakondordu elge jurtka bildirbey akırın tımızın ötkörüşüp atır. Bunu menen Жогорку кеңеш Kırgız ulutunun, Kırgız mamleketinin aldığında çok çıkkınçılık iş jasap atat dep aytar elem. Men коомчулукка муну bildiriş gerek деп эсептейм. Kırgız eli biliş gerek. Bu mıyzamdын негизги максаты, миссиясы эмнеде экенин билиш керек. Bunu эми 3 окуудан кабыл алынбады, өтпөдү. 3 окуудан өткөндөн кийин эми ушуну бир токтотуп калуу мүмкүнчүлүгү барбы азыр? Менимче токтотуп калуунун мүмкүнчүлүгүнүн азыр 2 жол бар. Bir жолу президент кол койбой коюш керек. Бул президенттин өзүнүн саясий эрки. Ал эгерде улуттун келечегин ойлосо буга кол койбош керек. Экинчи, биз коомдук ошол пикир жаратып, элге муну билдиришибиз керек. Ушундай мыйзам кабыл алынып аткан. Жогорку кеңеш тарабынан ушундай мыйзам кабыл алынып атат. Бул мыйзамдын бул кимдин укугун коргоп атат, кимдин тукумун сактап атат, ошол жөнүндө элге түшүндүрүп биз билдиришибиз керек. Биздин негизги бул Кыргыздын улуттук интеллигенциянын бул милдети деп эсептейм.
Uludum! Kırgız! Uludum! Kırgız! Uludum! Kırgız! Uranım! Malas! Uranım! Malas! Uranım! Malas!
Небольшой немецкий городок Зальцкоттен известен тем, что издавна здесь добывали соль. Сюда в 90-х годах переехали 8 семей из Казахстана. Это христиане, баптисты. Семья Анны и Вилли Доен. У них 8 детей. Это как раз тот учебник, который нам показали, когда мы пошли смотреть, по каким материалам будет проходить этот урок. Так. В этой книжке объясняется, отец и мать объясняют ребенку, откуда берутся дети. Первая картинка, что отец нарисовал себя и сына, и сын должен объяснить, какие у них различия. Дальше идет то же самое про девочку и маму. Девочка особо нарисована. Следующая картинка, это была как раз, можно сказать, то, что у нас больше всех. На урок зачатия посвящался целый урок, 45 минут объяснялось детям. Один урок беременность, один урок роды. В последующих классах было и так, что на урок пригласили акушерку, и она 3 часа детям объясняла. Еще, чтобы нагляднее показать, через горловину свитера проталкивали куклу, чтобы как можно нагляднее показать роды детям. А учительница сидела дацу и стонала. И после урока дети говорили, что я не хочу туда ходить, я вообще боюсь замуж выходить. Другие, наоборот, начинали на переменах бегать за девочками, цепляться там, где не положено. Приглашение в тюрьму. Тут стоит, что 75 евро штрафа, это надо заплатить. В противном случае мы вас приглашаем до 4-1 числа замельдаться или явиться по этому адресу. Если добровольно не явимся, значит будет выпущен орден на арест. А может быть проще штраф заплатить? Ну, штраф называется бусгельд. Это деньги покаяния, да. Я не могу сказать, что это мне... Сожалею об этом, если я в следующий раз опять это буду делать. Эти съемки проходили